Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер астындагы экинчи туннелди тапты. Комитеттин басма сөз кызматы билдиргендей, туннель тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында контрабанданы аныктоо жана бөгөт коюу боюнча комплекстүү ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө табылган. 2022 жылдын 4-июнунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын башкармалыгы, өзгөчө кырдаалар министрлигинин көмөгү менен, ошондой эле Өзбекстан Республикасынын өнүктөш кызматтары менен биргеликте Ош облусунун Кара Суу шаарына караштуу Турак жайдын Чарбалык корпусунун бетон тротуарында Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын жер астындагы өтмөк менен байланыштырган туннель табылган. Туннелдин тереңдиги 17,5 метр бийиктикте, туннелге кире бериш жери 1,8 метр, туурасы 70-80 сантиметр. Кире бериштен Кыргызстандан Өзбекстанга чейинки аралык 155 метр экени аныкталган. Учурда бул туннелди пайдалануу менен мыйзамсыз аракеттерге катышкан адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү жана тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта.